Жашап жаткан үйдү унааны милдеттүү камсыздандыруу менен ар кандай кырдаалдын алдын алууга болот. Эгер айттырбай келген кырсыктардан турак жай жараксыз абалга келсе, камсыздандыруу компаниясы аркылуу каражат бөлүнүп берилет. Сапа Заиров Төлөйкөн айылынын тургуну. Үйүн 2016-жылы камсыздандырып баштаган. Айтымында жылына 650 сом гана төлөп келген. 2024-жылы июль айында селден улам үйүнө сел кирип жашоого жараксыз болуп калган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Заировго 500 000 сом бөлүп берген. Бөлүнгөн каражаттын жана үй бүлөсү менен биргеликте жаңы 2 кабаттуу үйүнүн курулушун баштаган. 650 сом жылына. Ошо 16-жылдан бери төлөп келген квитанцияларынан бери бар. Ошо 24-жылда эсебинен төлөнгөн немебиз бар экен, ошонун негизинде 500 000 чыгарып берди. Ошол. Мен ары дагы камсыздандырууну улантасыз да? Улантабыз. Көп эле жардам кеткен, эми бир тиын чөнтөктө даярдыгыбыз жок эле биз мында үй салабыз деген. Ошо табигый кырсык экен, ошол негизинен төлөп берип, ушу үйдү өкчөлөк болушту да. Камсыздандыруу келишимине ылайык керектүү учурда жабырлануучуга же камсыздандыруу полиси бар тараптарга компания чыгымдарын төлөп берет. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу полисинин эң төмөнкү төлөмү аймактарда 600 сом, шаар жеринде 1200 сом. Компания тарабынан төлөнүп берилүүчү каражат аймактарга 500 000, шаарларда 1 миллион сомду түзөт. Жылдан жылга элде түшүнүк пайда болуп, биз мына кайтарымсыз акчаларды төлөп берип атпайбызбы? Ошо элдер бири-биринен угуп, ошондой эле биздин өзүбүздүн сайттарыбыз бар. Ошол жерден көрүшүп, жакшы тарап атат да элгечи. Азыр элдер уже көбүнчө өздөрү келип башташты. Эми албетте бизге административный ишканалар жардам берип атат. Адистердин айтымында 2023-жылга салыштырмалуу 2024-жылы үйүн, унаасын жана ден соолугун камсыздандыргандардын саны 2 эсеге өскөн. Тагыраагы үстүбүздөгү жылы 67 000ден ашуун турак үйлөр камсыздандырылган. Бул көрсөткүчтү быйыл дагы жогорулатуу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Ага ылайык камсыздандырууну каалаган жарандар белгиленген төлөмдү онлайн төлөсө болот. Онлайн төлөмдөр кабыл алынып атат. Ошондой эле онлайн өздөрүнүн турак үйлөрүн өткөзсө болот. Өзүнүн жерин тандап, мисалы үчүн Ош областы, Ош филиалы деп, бизде мисалы үчүн 7 область бар болсо, ар бир өзүнүн турак үйү кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошого карап туруп онлайн тиркемеден өткөзсө болот. Полис, электронный полис алса болот да. Маалыматка ылайык айдоочулар өз унаасын ушул жылдын июнь айына чейин милдеттүү камсыздандырышы керек. Камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3 000, юридикалык жактарга 13 000 сом айып пул салынат. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош